биз да изилдеп көрөбүз, алардын жыйынтыктарын көрөбүз, бүткөндөн кийин сунуштайбыз да. Подача обратканы бирдей кылып кармап берип атат. Мисалы биз ысып баратканда Баш калабызда акыркы жылдары абанын бузулушу башкы экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын күз-кыш мезгили келгенде, жылытуу сезону башталганда ушундай шаарыбызды түтүн ыш каптап, экологиялык маселени аябай курчатып жатат. Буга карабастан өлкө башчыбыз, министрлер кабинети бул түтүндү жоюу максатында ар кандай жолдорун издеп, жакшы пландарды коюп иштеп жаткан кези бүгүнкү атайын репортаж ыштын жоюу жолдору жана көйгөйлөрү жөнүндө болмокчу. Эскилар менен жагылып атыптыр мына азыркы бул жерде. Ошон үчүн келдик бул жерге мына. Азыр дышать не болот, ичим бар тең. Пожарный безопасностьта не соблюдается, арсаз мун ичим бар, түтүп атат. Мына ушундай өндүрүштөн чыккан калдыктарды жана желимбет өлкөлөрдү отко жагып байма-бай аларды күйгүзүп жоготууда улам абаны булгоо иштери эмерек чыгарган цехтерде болуп турган. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык кызматы атайын текшерип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бул жанагы эски майларды монтип күйгүзүп туруп бияка жылынышат экен. Бул еще хуже, вреднее, да, для экологии. Можете нам наличие договора показать, да? Мы на основании этого договора мы составим протокол. Өтүп атканда ойлоп аткам, что вы это дышать нечем деп. Мен көргөн жокмун азыр эле келдим. База жакта могу мебельный цехтерде бүт бардыгы эле ЛДСП менен бүт производственный отходдор менен жабаттыр кайра эле. О, сырты могу. Башка мебельный цехтер болсо да. Мына стружканын баарына мына клей. Канча түшүндүрмө иштер жүргүзүлүп атып, все равно жагып атат да. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын эликтеген жабдыктар аркылуу Бишкек шаарынын абасынын булганышы акыркы жылдары кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Бул көйгөй Бишкектин дээрлик баардык аянтын каптап асман тиреп калат. Бүгүнкү күндө борбор шаарда 1,5 миллиондон ашуун автоунаа бар. Ыштын пайда болушуна бирден бир себеби ушул машиналардан чыккан түтүн болуп саналат. Экологдордун айтуусу боюнча автоунаадан чыккан улуу заттар жана оор металлда улуу заттар 1-2 метрде эле учуп жүрө берет. Болбосо кичинекей балдарга ден соолугуна зыян тийип, жапа чегишет. Жаратылыш ресурстары жана экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлиги азыркы учурда ар бир унаага катализатор орноштуруп, ушул менен айдоо деген сунушту киргизип атат. Кыргызстандагы күйүүчү майдын экологиялык класстан караганда К2, К3 деген түрү колдонулат. Бул түрү 150 грамм түтүн менен уулуу зат чыгарса, К5 түрү болгону 10 грамм чыгарат деп экологдор изилдеп, дал ушул К5 деген түрүн Кыргызстанга алып келүүнү сунушташат. Баш сабын ээлеп атканыбыздын себеби биз деген абдан көп көмүр колдонобуз да. Унаалар абдан көп, жолдор тар, тыгындар көп. Мына ушул унадан чыккан, өмүрдөн чыккан ушул уштун баары анан кийин баары чогулуп, анан кийин асманга топтолот да. Баягы абага топтолот. Жерден баягы муздак аба, асмандан ысык аба эме кылганда баягы ошо баягы аба кысылып, анан ортого мына ушул чыштын баары чогулуп, анан туруп калганын себеби да ошондон да. Дагы бир айта турган өзгөчөлүк бул биздин Бишкек чүй өрөөнү негизи баягы мындай ылдыйыш чөйчөктө жайгашканбыз. Мына ушулардын баары чогулуп келип, анан кийин ошо биздин ышка ушунтип оролуп жатканыбыздын дагы бир себеби ошондон да. Түтүн менен кошо уулуу заттар көзгө көрүнбөгөнү менен дем алганда өпкөгө андан ары канга өтүп, ден соолукка өтө зыянын келтирип жатканы бул чоң маселе. Адамдын өнөкөт оорусу күчөп, дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 7 миллион адам ушул булганган абадан каза болгон деген маалымат бар. PM 2,5, PM 110 деп коет. Ал бул жанагы майда көзгө көрүнбөгөн таарынды сыяктуу катуу бөлүкчөлөр да. Ал жанагы үйгөн түтүндөрдүн составында болот, жанагы дөңгөлөктөн майдаланып упаланып чыккан майда бөлүкчөлөрдө болот. Ошонун баары абада чаң менен кошо биз ошо биздин дем алганда ошо өпкө дем алуу органдарына кирет. Эң коркунучтуусу 2,5 бул ошол кан тамырга чейин, канга чейин өтүп кетет экен. Кан аркылуу баардык орган системаларга барып ууландырат да. 10 болсо канга өтпөсө дагы өпкөнүн альвеолаларында топтоло туруп, ошол жанагы өпкөнүн өнөкөт ооруларын алып келет, астмага алып келет,
жанагындай бронхит деген ошо ооруларга алып келип дем алуу органдарынын өтө жанагындай өнөкөт болушуна алып келип атат. Бул жаңы минимальный оборотунда немесинен ашкан жок да, нормасына. Адистердин айтымында транспорттон чыккан түтүндү чыпкалоочу жабдык эски унааларга көп кызмат кыла албаганына байланыштуу Кытайдан жаңы унаа катализаторлорду алып келүү планы каралып жатат. Атайын аппарат менен текшерүүдөн соң натыйжасы кыйла билингени көрүндү. Бүгүнкү күндөгү катализатордун маанилүүлүгүн көрөлү, коомчулукта көрсүн. Себеби биздин эсептер боюнча бүгүнкү күндө 85% мамлекеттеги транспорт бул 15 жылдан эски транспортта. А катализатор жаңы машина койгондон кийин дагы өзү болгону 150 000 километр пробегке чейин гана тазалайт да. Бүгүн кандайдыр бир машинада катализатор болгон болсо дагы ал тазалаган жок. Ал жараксыз да. Кытайда бул катализатор ийгиликтүү колдонуп, көп убакыттан бери абаны таза кармаганга жакшы пайдасын тийгизип жатканын профессор айтат. Бардык чоң автоунаа өндүрүүчү заводдор Шанхайда, Гуанчжоудо, дагы башка шаарларда ушул катализаторлорду колдонушат. 1 кубтан 4,5 кубка чейинки бардык автоунааларга салса болот. Катализатордун негизги максаты бул автоунаадан чыккан түтүндү андан ары зыянсыз заттарга ушул көмүр кычкыл газына жана сууга чейин ажыратып берүү. Принудительный дожиг деп коет. Акыркы жанагы оор металлдар түтүндө турган ошолордун баардыгын тазалап чыгара турган. Абаны негизинен жер тамдагы жарылган оттор, жылуулук электр борборунан чыккан түтүн жана автоунаалардагы сапатсыз майлар, ошондой эле шаардын тегерегиндеги мындай башаламан курулуштар булгайт деп айтылат. Мынакей таласылык терпефор шуну ачканда түшүп тазаланып турат. Анан бул жерде артынан ачып мынакей күндөрүн көрсөңүздөр таптаза гүл дагы неме жок болуп калат. Мынакей Түтүндүн пайда болушуна жеке турак жайларда жана жылуулук берүүчү борбордо жагылган оттордун 40-50% кошулат. Учурда Кытайдан келген профессорлор атайын көмүрдөн чыккан түтүндү газга айландырып, жок кылуучу казандарды колдонууга сунуштап жатышат. Обычно эле бул система отопления, бул действующий эле коштук мынакей. Подача тиилески мешибизде туруп атат, обратка. Анан эми бул жерде карасаңыздар, температурный график. Подача обратканы бирдей кылып кармап берип атат. Мисалы биз ысып баратканда, тетиги жерден эле регулировать кылып туруп, муну кичинертип коебуз мына бул подачаны. Уже кичинекейден күйүп атат. Керек болгондо мынакей көрсөңүздөр бул жерде. Жана газ үйдө газовый котелдор күйүп аткандай жалын жана түтүн, кара түтүн ушун менен чыгып атат. Көмүрдү газ кылып берет экен да. Көмүр түтүндү газ кылып берет экен да. Эми аракет кылып атышат го, жана газификация болуп атат. Могу үйлөрдү неме менен, анан могу машина вроде азыр мындай кичине жаңырды окшойт. Ошо маселе боюнча болот. Анан ТЭЦ да анан ошо контролировать этиш керек. Транспорт көп, бизде бүт немелер көп ошого. Жаратылыштын нерселерине зыян, бирок фильтр сыяктуу нерселерди алыш керек мамлекет, ошону тазалап го дейт. Көп эле зыян тийип атат, анан биз мындай көрүнгөнү менен билинбейт да бизге. Тоонун башына чыгып карасаң Бишкек көрүнбөйт. Жүрүп аткан автомашиналарга катализатор орнотуш керек. Анан жылытуулуу системаларын ошо газификация кылыш керек да. Ошондо анан кийин барып чечилбесе, бул нерсе аябай эле өтө оор көйгөйлүү болуп калды да. Ар бирибизди ойлондурган шаардын үстүндөгү ыш күн суук болгон учурда чогула калып, бардык аймакты каптап калганы курч маселе болуп, көйгөйдү ыкчам аракеттер менен чечүүнү талап кылууда. Эң башкысы элдердин жана келечегибиз болгон балдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизгени баарына маалым. Ышты толук түрдө жоюу иштери улантылып, келерки жылдары абасы таза кала болоруна ишенебиз.